Assalamu алейкум, мен атым Улан, жалпы практикалык врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Бүгүн дагы сиздерге зарыл болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылмакчымын. Эгерде мен сунуштаган маалыматтардын айрымдары сиздерге белгилүү болсо, эскерткен болом. Эгерде айрымдары сиздер үчүн жаңылык болгон болсо, сөзсүз түрдө ал маалыматтарды иш жүзүндө колдонууга аракет кылышыңыздар керек. Ошондо короткон убактыңыздар сиздер үчүн натыйжалуу болот. Эгер жөн эле угуп кое турган болсоңуздар, анда жөн эле убакытты короткон болуп калышыңыздар толук ыктымал. Андыктан кош көңүл болбой, маалыматка карата сиздерде оң реакция болушун мен каалайт элем. Сөзсүз түрдө пайда көрүп, аны ушул колдонушуңуздарга мен тилектеш экендигимди билдирмекчимин. Алгачкы сиздерге жеткиргим келген тема бул бөйрөк оорулары. Тагыраагы өнөкөт бөйрөк тарты. Бул темада сиздерге бир канча видео материалдарды сунуштаганмын. Аларды ушул эле баракчанын мурунку бөлүктөрүн карасаңыз көрө аласыз. Жана эгерде аларды колдончу болсоңуз, сөзсүз түрдө өзүңүзгө чоң жакшылык кылган болосуз. Бүгүн дагы ошол видеодогу айтылган маалыматтарды толуктамакчымын. Демек, эгерде сизде креатинин болсо, мочевина болсо, мочевая кислота көп болсо, же мисалы сизде зараңыздан көп өлчөмдө белок чыгып жатса, анда сиздин бөйрөгүңүз өтө олуттуу жабыркап жаткан болот. Аны ушул сакталып калган бөлүгүн бөйрөктүн колдон келишинче асырууга аракет кылышыңыз керек. Ошондо сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ашат, жада калса бөйрөктүн көп клеткаларын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү дагы пайда болот. Андыктан эч убакта кош көңүл болбоңуз, жоопкерчиликти өзүңүз алыңыз дагы өзүңүзгө. Анан өзүңүз үчүн эмне кылышыңыз керек болсо, алардын баарын аткарууга аракет кылышыңыз керек. Эң башкы нерсе бул туура тамактануу. Анткени эгерде каалаган нерселерибизди жей берсек, бөйрөгүбүз күн сайын жабыркап турат жана толугу менен анын мүмкүнчүлүгү чектелип калышы мүмкүн. Бөйрөк үчүн эң зыяндуу болгон 3 элементти буга чейин айтып келгенмин. Биринчиси натрий, экинчиси калий, үчүнчүсү фосфор. Ушул элементтерди камтыган азыктардан колдон келишинче чектелебиз. Мисалы, картошка калийди өзүнө көбүрөөк камтыйт. Мисалы, шоколад. Бул дагы өзүнө фосфорду көп камтыйт. Албетте бул элементтер дээрлик бардык эле азыктарда бар, бирок айрымдарында көп, айрымдарында аз. Кайсыл азыктарда аз болсо, ошолорду коркпой эле жей беребиз. Мисалы, алманы. Анткени мында ушул элементтер азыраак эле камтылган. Бүгүн сиздерге 4-чү ушул элементти айтмакчымын. Сиз үчүн зыяндуу болгон. Бул бат сиңүүчү глюкоза деп коебуз. Углеводдор 2 түргө бөлүнөт. Бат сиңүүчү, жай сиңүүчү. Бат сиңүүчү углеводдор бул бардык таттуу нерселер. Балдан баштап бардык ушул сиз билген ушул таттуу азыктар, балким мисалы кант ошол эле балмуздак жана башка. Ушуларды биз жей турган болсок дагы бөйрөгүбүздү жабыркатабыз. Күн сайын жесек, күн сайын жабыркайт. Ошо катары ширин суулар дагы. Андыктан ушулардан дагы толугу менен өзүбүздү сакташыбыз керек. Албетте биз үчүн жагымдуу, каалайбыз. Анын үстүнө бөйрөгүбүздө ал мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок мен сизге айтар элем, ушул эч убакта напсиге кул болбоңуз. Ошондо гана сиз жеңишке жете аласыз. Жай сиңүүчү углеводдор менен эле, тагыраагы жашылчалар менен эле чектелгени аракет кылыңыздар. Булар кызылча, сабиз, капуста жана башка. Картошкадан сырткары болгон бардык жашылчаларды колдоно берсеңиздер болот. Алардын дагы айрымдарын көбүрөөк колдоно бересиз, айрымдарын азыраак. Анткени ал азыктарда дагы кээ бир элементтер көбүрөөк камтылып калышы мүмкүн. Байкаштырып көрөсүз. Анан ушул орунда сиздерге бүгүн айрым азыктарды сунуштап өтмөкчүмүн, балким буга чейин да айтылгандыр. Биринчиси зайтун майы. Бул майлардын ичинен эң коопсузу. Ушуга тамак кылып жеңиз, ушуга
салат кылып жеңиз. Анан жашылчалардын ичинен эң көп колдонсоңуз боло турганы бул бадырың. Каалаганча жей бериңиз, эч кандай зыяны жок. Анан бөйрөк ооруп баштагандан тарта сезгенүү жогорку деңгээлде болот. Ар жолу анализ тапшырсаңыз, сое бийик чыгат. Бул учурда эмне кылыш керек? Антибиотик алышка туура келип калат. Бирок дайым эле антибиотик ала берсеңиз, мисалы ар ай сайын эле, анда бөйрөк дагы да көбүрөөк жабыркай берет. Андыктан табигый антибиотиктерди мен силерге сунуштайт элем. Бул имбир, чеснок, прополис жана пияз. Буларды ар күнү жеш керек. Мисалы пияздан өзүңүз ушул кууруп жесеңиз болот, тамакка кошуп жесеңиз болот. Ар күнү тамакка кошуп бир тиш чеснок жеп туруңуз. Сезгенүүнү жоготосуз, зыяндуу болгон микроорганизмдерди жоготосуз. Прополисти болсо аз өлчөмдө айрым күндөрү жеп тура бериңиз. Бир жумада бир жолу болсо дагы. Анан имбирди болсо 2 күндө бир жолу жарым чай кашыктан азыраакты жарым стакан ысык сууга кошуп ичесиз. Тамактан кийин болбосо ашказанды оорутат. Ушинтип бөйрөгүңүздөрдү асырай аласыздар. Булардан сырткары дагы көп азыктар тууралуу силерге маалымат бергенмин. Мурунку видеолордон аларды көрүңүздөр. Видеону андан ары улантыштан мурда сөзсүз түрдө подписаться деген ушул баскычты басып коюуну сунуштайт элем. Ким менин баракчама каттала элек болсо, бул аркылуу сиз кийинки жакшы ушул жаңы маалыматтарды дагы чыккан дароо көрүп турушуңузга мүмкүнчүлүк болушун эскертмекчимин. Анан видеонун астына сөзсүз түрдө комментарий жазууга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн сурооңузду жазсаңыз болот, өзүңүздүн кандайдыр бир сунушуңузду жазып койсоңуз дагы болот. Анан ошондой эле айрым сын пикирлерге дагы ачыкмын. Сын пикир болсо аны дагы айта берсеңиздер боло берет. Бүгүн силерге айткым келген экинчи маанилүү тема бул витаминдер. Витаминдер тууралуу дагы өтө көп сөз козголгон буга чейин жана мындан ары деле айтылса керек. Бүгүнкү айткым келген негизги нерсе витаминдердин ушул натыйжасы өтө аз экендигинде. Ал аптекадагы витамин болсун, кайсыдыр бир компания саткан витамин болсун, сизге өтө аз жардам берет. Албетте мен өзүм деле дарыгер катары витаминдерди, мисалы С витаминди, Д витаминди көп сунуштап келем. Натыйжа өтө аз. Акыркы учурларда эч кимге витамин жазгым келбей деле калды. Ошондуктан витаминди таблетка менен эмес, табигый азыктар менен толуктоону мен силерге сунуштагым келип турат, колдон келишинче. Албетте айрым оорулар бар, сөзсүз түрдө синтетикалык витаминди ичүүгө муктаждык бар. Тагыраагы аптекадан алынган. Мисалы остеопороз деген оору болсо сизде, сөзсүз түрдө Д витаминге, кальцийге муктаждык бар. Табигыйсын дагы, таблетка түрүндөгүсүн дагы. Башка учурларда өтө айтканымдай тамак аш аркылуу. Мисалы С витаминди толуктагыңыз келсе, күнүнө 2ден киви жеп көрүңүз. Эртең менен бирди, кечинде бирди жесеңиз, күнүмдүк ушул С витамини болгон муктаждыкты толугу менен канааттандырган болосуз жана сөзсүз түрдө иммунитетиңиздин көтөрүлүшүнө шарт түзгөн болосуз. Организмдеги өтө көп көйгөйлөр жоюлат жана өтө көп жакшы өзгөрүүлөр болот. Сынап көрүңүз, мисалы 10 күнчө. Анан башка витаминдер менен деле ушундай. Айрым азыктарда Д витамин бар, айрым азыктарда В тобундагы витаминдер бар, айрым азыктарда цинк бар, башкасында дагы башка элементтер бар. Муну өзүңүз деле интернеттен карап аныктап алсаңыз болот жана кайсы микроэлемент же витамин жетишсиз болуп жатса, өтө айтылган ушул эрежеге ылайык толуктап алсаңыз болот. Кивинин мисалында силерге айтып өттүм. Негизинен ушул эки темада силерге бүгүн сүйлөп бергим келди. Мына сырткары, эми албетте дарыгер болгондон кийин күнүнө бир канча пациенттер менен жүздөшүүгө туура келет. Алар менен болгон көйгөйлөр тууралуу дагы айрым фактыларды силерге айтып өтмөкчүмүн. Эгерде сиз бир дарыгерге барган болсоңуз, ал кандайдыр бир силерге сунуштарды айткан болсо, толугу менен аткарыңыз жана ошол сунуштардын ичинен эң акыркысы сөзсүз бир айдан кийин бир келиңиз деген болот. Муну дагы аткарыш керек. Сиз жакшы болсоңуз дагы, болбосоңуз дагы
ошондо сизге жакшыраак болот. Биринчиден дарыгер өзүнүн ошол сунушунун натыйжасын көрөт. Эгер жакшы болгон болсоңуз, ошол темпте дагы да демилге менен башкаларга жакшыраак жардам берүүгө өтөт. Эгерде сиз жакшы боло албаган болсоңуз, өзүнүн кемчиликтерин издейт. Бул коом үчүн дагы өтө пайдалуу. Өзүңүз үчүн болсо, алдыда дагы кандай аракеттерге барып, ооруудан толук айыгуу мүмкүнчүлүгүнө жетишсеңиз болот. Же болбосо, оорунун кийинки стадияларына өтпөй, жакшы жүрүү мүмкүнчүлүгүн өзүңүзгө түзөсүз. Ошол максатта сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек, ишениш керек. Анткени мындан жакшыраак арга жок. Бирок эгерде дарыгерге барганыңызда ал үмүтүңүздү өчүрүп, сизди коркутуп, сизге начар бир информацияларды көбүрөөк сунуштап жатса, жакшысы ал врачтан кетиш керек. Анткени чындыгында дарыгер сизге демилге бербесе, сизге бир жакшы нерселерди айтпаса, демек ал өзүнүн ишин анчалык эле сүйө бербейт жана сизге жардам бериши дагы өтө кыйын. Андыктан сөзсүз түрдө жакшы бир демилгеси бар, жакшы бир сунуштарды айтып, сизге күч-кубат берчү врачтар менен ушул мамиле түзгөнгө аракет кылыңыз. Ошондо айыгууга болгон ишеним дагы сизде ашат. Анан айрым учурларда, мисалы, кайсы бир ооруканага бардыңыз, кандайдыр бир ооруңуз менен жаттыңыз жана 10 күндөн кийин жакшы болуп чыктыңыз, бирок аз эле убакыттан кийин, балким 5 күндөн кийин, балким 10 күндөн кийин кайра эле ооруп калдыңыз. Же 1 айдан кийин деп коелу. Бул учурда сиздин ушул дарыгерди күнөөлөгөнгө эч кандай акыңыз жок. Чындыгында ошондой. Анткени бардык эле врачтар биринчиден ниети сизди жакшы кылуу жана экинчиден болсо протокол менен иштейт. Протоколго ылайык сиздин ооруңузга кандай дарылар мүмкүн болсо, ошолор эле берилет жана андан ашып кете албайт. Бул мааниде алганда көпчүлүк дарыгерлердин деңгээли бирдей эле. Айрым адамдар ушул дарыгерлерди айтып атам, албетте деңгээли бийигирээк болушу мүмкүн, бирок көбүнчө окшош эле болобуз бардыгыбыз. Жана бизден чыккандан кийин сиздин абалыңыз начарлап калышы, чындыгында бул эми тилекке каршы сиздин ооруңуздун ушул олуттуураак экендигин билдирет. Жана албетте ошол дарыгерге кайра барып кошумча маалымат алсаңыз болот, кошумча сунуштарды алсаңыз болот. Бирок күнөөлөй албайсыз тилекке каршы. Анткени медицина деле өтө күчтүү эмес, бирок мындан жакшыраак жол жок. Андыктан кээде ушул Кудайдын бергенине көнүшкө дагы туура келип калат. Ушуну сиздерге айткым келди акырында. Комментарийге ушул айтылган акыркы ойлор боюнча дагы өзүңүздүн ойлоруңузду жазып койсоңуз болот. Балким мен адашып жататтырмын. Бирок иш жүзүндө ушундай, мисалы 10 адам көрүнгөнү келсе, балким 6-7 жакшы болоттур. Балким андан көбүрөгү. Кээ бир учурларда биз дагы алсыз болуп калабыз. Ошондой болсо дагы көңүлүңүздөрдү эч убакта чөктүрбөй, сиздерге бир айыгышыңыздарга бир түрткү болгон аракет кыла беребиз. Милдетибиз дагы ушул, каалаганыбыз деле ушул.